саламатсыздарбы, этнологдун сүйүктүү көрүүчүлөрү, сиздер менен мен Гүлен Айтмырзаева. Азыркы учурда биз Канкор аттуу тасманын съемкасына келип калдык. Эми ушул тасманын кадр сыртында кандай кызыктуулар болот экен, сиздер менен бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Анда эмесе кеттик. Gündür kayduçasın dizmeginde Karkıranın bu ömrüde Tamçı yaşın ertekkiге Kaltıramın kino Кандайсың, Малик ажа? Жакшы, рахмат, өзүңүздөр. Көптөн бери көрүнбөй кеттиңиз, акыркы жолу тартылган тасмаңыз көп элек болчу. Ошондо Кыргызстанга бир дүңгүрөдүңүз да, андан кийин бир топ убакытка жоголуп кеттиңиз окшойт. Кайда жүрдүңүз? Окууга тапшырып, мен анда мектеп окуучусу болчумун. Көп элек тартылгандан кийин студент болгондон кийин бизге ошондой тыюу салынган. Болбой эле бир киного катыштым, андан кийин анан токтоттум. Андан соң диплом алгандан кийин турмушка чыгып кеттим, бала төрөдүм, декрет болуп, орто жолдо 10 жыл эч жака катышпаптырмын. Эми азыр баштап атам. Мектеп окуучу деп калганда ошондо канча жашта болчуңуз? Көпөлөккө тартылып жүргөндө мен 17 жашта болчумун. 16-17. Көпөлөктөн бери 10 жыл өттү деп калдыңыз. Анан ошол көпөлөктөгү кезиңиздеги келбетиңиз азыр ошол бойдонсуз. Эмне холодильникте сакталдыңызбы? Рахмат, билбейм, баары эле ушинтип калышты. Бул генетика эле болуш керек, билбейм. Аны деле. Жеңишбек, кандайсыз? Съемкалар кандай болуп атат? Сиздер эмне караңгыда келдиңер? Ушундай болуп калды. Баягы аябай мондай масштабный съемкага келип калдык да. Машинанын баарын тоголотуп, канжалап, азыр ушинтип съемканы баштап алдык, буюрса. Жеңишбек, азыр баяктан байкасак деген жамгыр астында мондай кыйын кадрлар болду да. Анан жалпысынан съемкада аябай кыйын бир сценалар болгон учурларды эстеп кетип айтып кетиңизчи. Мындай сценалардан көп эле ойнодум окшойт. Жеке эле жайында кичине жаам болуп атпайбы? Кышында дагы сууда ойногон күндөрүм болгон, көлгө түшүп, калчылдап суулукта ооруп калган күндөр да болгон. Негизинен бул тасмада бул 4 мезгилге ылайыкталып тартылды да. Негизи кышты да тартылды, жазда да тартылды, жайында, күзүндө тартылып атат. Негизинен бул жаандын алдындагы сцена бул жердеги көп деле үшүгөн жокмун. Мурунку башка дагы сценасы бар. Ошол жер жаанда кичине үшүп катуу күн да суук болуп калган ошол күнү. Эми азыркы бул тасмада өзүңүздүн каарманыңыз жөнүндө айта кетпейсизби? Анан грим өзгөчө болуп атыптыр да. Бул жерде азыр эмне болосуз, ошол жөнүндө айта кетиңиз. Бул жакта эмне болорум кичине сыр бойдон калып турсун. Себеби 10 октябрда баштап көрсөңүздөр болот эмне болорун. Менин каарманым өтө чечкиндүү, себеби өз бактысы үчүн күрөшүп, атасына каршы чыгып, жок мен бул жигитти сүйөм деп чечим кылган кыз менимче өтө күчтүү кыз да. Өз бактысы үчүн күрөшкөн. Бул жерде каарманым эми бул тасмада ушул элге, ушул биздин көрөрмандарыбызга тарбия таалим жагынан бериле турган бир көркөм тасма болот. Жалгыз кызыбыз калып калат ортодо. Ошол кызды өстүрүп чоңойтконго аракет кылам да негизи. Бирок ортодон дагы тоскоолдуктар жаралат. Эми аны фильм чыкканда биздин көрөрмандар көрүшөр. Ошол тоскоолдуктарды жеңип чыкканга аракеттерди көрсөтүп атам, азыр тартылып атабыз. Театрда иштеп калдыңыз. Акыркы жаңылыктарда театрда иштеп калдыңыз. Анан кандай экен негизи театрда иштеген? Театрда мен театрга чейин дагы көп постановкаларга катышып калдым. Мындайча айтканда, даамын татып калдым да театрдын. Анан өтө кыйын экен театрсыз жашаган. Себеби мага канчалаган акча сунушташса деле мен башка жумушту тандай албайт экенмин. Театрда азыр иштеп баштаганыма бир 5-6 ай болуп калды. Менден Кудайга шүгүр, менден бактылуу адам жок.
Бир күндүк графигиңиз кандай болуп калат ошондо? Эртең менен театрда иштейсиз, андан сырткары? Мисалы үчүн бизде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Эртең менен театрга барып, кээде түштөн кийин барып калам. Кошумча жумуштарым бар. Этномедиа онлайн кинотеатрында иштейм. Дагы съемкалар же бир проекттер болуп калса, ал жака да 3-4 жумушка иштегенге туура келет. Анан биз билишибиз боюнча балаңыз бар го. Кичинекей балаңыз бар. Анан ал баланы ким карап калат? Сиз баягы съемкаларга кеткенде, театрда иштеп жүргөндө? Мен иштеп жүргөндө алтындай болгон ата энем багат. Ата энем аябай жардам беришет. Эгерде алардын колдоосу, жардамы болбосо, мен эч жерде тартылбай эле үй кожо экеси болуп эле отурмакмын. Көп байкасам, сиз деген бир комедийный кинодо ракета канага тартылыптырсыз, Анан бүт эле башка тасмалар ополтоң, серьезный, мындай орусча айтканда, азыркы каарманыңыз деле ошондой, драмада тартылып атса, анан өзүңүзгө кайсынысы жакыныраак? Негизинен бул биз ушу өзүбүздүн профессиябыз жаратмандык да, актер. Элибизге ушул кайсыл жанрда болбосун, биз деген актерлор ошого даяр болушубуз керек да. Негизинен мен өзү ушу драманы, психологический бир состоянияларды берип, ошону сиңип кирип, ошол образга ошону ойногонго аракет кылам да, аны өзүмө да жагат. Албетте ракетада эми ал жакта кичине юмор менен ойногонбуз. Мен ойлойм, ар бир актер колдон келсе бир ар тараптуу болгон жакшы болот деп ойлойм да. Бул проектте болсо ушул драма көбүрөөк да. Бул ички туюм, сезимдин баарын жеке эле ушул көз караш менен, сөз менен айтпастан ошол ички дүйнөңдү ушул состояние берип, образ бүт көзүңөн көрүнүп туруш керек да. Кандай өзүң кандай эмеде кыйналып атканыңды ошол эле учурда кызың менен күлүп состояние деп коет, бир оор драма кичине оорураак болот да, аны жеткизиш керек. Мен деле спектакльдерде ойноп жүрөбүз. Театрда ойногондо 1-2 сааттык роль болсо, сахнага чыктың, болду, ал жакта стоп, начали жок. Аягына чейин ошол состоянияны, ошол образда жашайсың. Бул кинодо дагы кичинекей минута, жарым 30 секунд, 61 минуталык эме болсо, состоянияны кармасаң, ошону бир 200%ке элди ишендиргенде кылып аткарыш керек. Бул менин актерлук чеберчилигимди көрсөтүү деп эсептейм. Расул байке, кандай съемкалар кандай жүрүп атат? Жакшы, Кудай шүгүр. Жакшы жүрүп атат. Бирөөз аяктап калдык. Сиздерге чоң рахмат, ушу аягында келип калып, көп болуп калдыңыздар. Биздин акыркы эмелерде. Расул байке, анан мындай да, кадр сыртында айтып кеткениңиздей, съемкада биздин спонсорубуз жок болду дедиңиз, Бүт каржы маселесин өзүбүз каржылап аттыңыз. Анан кинодон сырткары эмне жумуш менен алектенесиз? Кинодон сырткары биз ушул жана балдар менен клип тартабыз, майда жанагындай роликтерди тартабыз, ошолор менен алектенебиз. Ошол балдарга баш көз болуп эле биздики чогуу мындай бир студияда продюсер бар, режиссер бар, художник бар, бардыгы бар. Чогуу келип бир продакшн. Бир продакшн ачтык. Буга чейин булар көп жерде иштешип жүрдү. Анан көңүл жакын болуп, бири-бирибизге өкүл атабы деген болуп, ошол менен анан көңүл жакындар чогулуп, анан бир кино тартайык деп өзүбүз чогулуп тартып, мен өзүм баш көз болуп бердим, продюсер болуп бериңиз деп. Эми анан балдарга ошону эметип берип, ошол менен тартып атабыз. Буюрса акыркы съемкалар бүгүн эртең бүтөбүз. 9-ында ачылышы деп ошого эме кылып атабыз. Улук байке, биринчиден дебюттук тасмаңыз менен куттуктайм. Рахмат, чоң рахмат. Силер да келгениңер менен чоң рахмат силерге. Чакырганыңыздарга рахмат. Анан баягы башка каармандарды байкасак, профессионалдуу актерлор экен. Мындайча айтканда, кандай критерийлер менен тандап алдыңыз бул актерлорду? Эми бул актерлорду сценарий жазылып атканда, ошо негизи ушундай персонаждар керек болуп эле, анан ушунду карап алдык негизи. Анан
Жеңиш байке менен дагы мындай көп эле мурун кинолордо иштеп жүргөнбүз. Анан ошондо Жеңиш байке менен баягы иштешкенге дагы өзүмө оңой дегендечи. Анан ошон үчүн дагы болду. Жеңиш байкени мен актерский сыйлайм ошон үчүн дагы. Эми бул негизи сценарий 3 жыл мурун жазылган. Эми бул каркасы 3 жыл мурун түзүлүп, анан биз азыр башка фильмге даярданып ойлоп аткам, ушу башка фильм тартабызго деп. Анан баягы ушул продюсер ушул сценарийди окуп калып эле анан кийин ушундай деп ушуну тартабыз деп тандап калдык. Анан бул эми сценарийдин келгени эми бул эми коомчулукта бар эле нерседен эле болуп келген. Ошол ушундай ата менен кыздын ортосунда сүйүү бар, жашоодо аны эч ким тана албайбыз. Ушундай эле сезимдерден улам эле келип чыккан. Ошо. Ошондо жашоодо болгон окуядан кээ бир учурлар алынган дегениңиз бар, Жашоодон мынтип айтса болот да, бул жашоодон болгон окуянын негизинде көркөмдөлүп жазылды да. Ошол болгон окуянын негизинде кичине көркөмдөлүп жазылды. Мен ошо кичинекей кездерде ошо көргөн ар кандай ушундай эмелерден көркөмдөлүп жазылды да. Бирок эми ал каармандын ошо мунун окуясы же бул деп ачык айткым келбейт эле да. Бул турмушта эми семейныйбыз. Ташкөмүрдөн да тарттык, съемкабызды Токтогулдан тарттык. Ошол жактарга барганда кичине мындай суукта алып калып аттык былтыр кичине. Ар ошо кино деген туура эле сөз экен да. Жалпысынан Кыргызстандын канча жеринде тартылды? Ташкөмүрдөн тартылды, 4 жеринен тартылды, 4 жеринен. Сокулукчуктан тартылды, Караколдон тартылды, Каракөлдөн тартылды, Токтогулдун Итагары деген жайлоосунан тартылды, ошол жерден жана Капчыгайынан. Бул фильм менен эми айтайын дегендерим көп эле нерсе. Бул эми ошонун бири эми бул кандай десем, бул ошо ата менен кыздын ортосунда сүйүү ал бир ал. Бирок бул жерде дагы бул кыздын өзүнүн тандоосу бар эле да. Анан баягы генералдын кызы болуп, баягы чечкиндүүлүк ушундай нерселер камтылган эми. Ошол Дебюттук тасма деген башка тасмаларда иштеп жүрөт деп уктук. Буга чейин иштеп калган деп. Анан өзүңүздүн тасмаңызда башкы режиссер болуп, анан муун баарын көзөмөлдөп иштеген кандай экен? Айырмасы бар чыгар? Эми ооба ошон бар эми, бирок мен буга чейин деле көп эле жылдан бери, уже 10 жылдан бери иштеп жүргөм ушундай эле. Экинчи режиссер болуп, анан негизи 2 жолу толук метраждуу фильм тарткан буга чейин. Алар эми белгилүү бир себептерден улам чыкпай калды да. Эми ошол деле почти бүтүп калып монтаждан. Эми бул мага андай деле көп эми алыс эмес дегеним да. Жакшы эле күндөгүдөй эле жумуш, өзүмдүкү болгон, эми более свободный, өзүң оюңду жакшыраак жеткизесиң, ошол айырмачылыгы. Оор сценадан кийин эмоцияңыз мында кандай болуп атат азыр? Мен аябай тоңуп калдым, себеби азыр бала эмизем да. Анан ойдун баары ошол ден соолукка эле кетет экен да. Ооруп калбасам болду деп. Анан мен мындай сахнага тартылбаптырмын да эч качан. Суу чачыраган, анан бул жакта жамгыр нөшөрлөп бетиңе жаап аткан аябай оор экен. Ошо. Бирок биздин кесип ушундай экен, чыдаш керек, анан күтүш керек, ролду күтүш керек, анан ошого чыдаш керек кийин. Курсагыңыз аябай катуу ачкан го, 2 порция тамакты катары менен жеп. Ооба да, азыр эртеден бери эч нерсе жебей келип, анан ушундай сцена болуп калды, суук аябай. 2 эсе энергиябыз короду, ошол себептен 2 эсе күчтөнүп тамак жеп, анан дагы тартылышыбыз керек. Буюрса 10 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда деп эме кылып атабыз. Келгиле. Көп болуп кетиңиздер. Кызыктуу, жакшы бир таасир тие турган, Кыргызга таасир тие турган кыргыз элиме ошондой кино деп ойлоп атам. Кино кыйно тартып жүгүрөмүн жүрөк жамчы бүтүн дүйнө жүгүн артып үмүтүмдө жүрөм калкып